Бийликти басып алууну көздөгөн бир катар саясий топтор өздөрүнүн максаттарына жетүү үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү издеп, эптеп эле эки тизгин бир чылбырды колго алууга жанталаша башташты. Алардын бул арам ойлорун сырттан каржылаган бейөкмөт уюмдар жана өздөрүн активист санаган бузуклар колдоп, эби келсе да келбесе да бийликке каршы ар кандай кутумдарды уюштуруп жатышат. Айрыкча булар өздөрүнүн ишин социалдык тармактарда активдүү жүргүзүп, ар кандай фейк аккаунттар менен жалган маалыматтарды таратып, эл менен бийликтин ортосуна от жагуунун үстүндө тынымсыз иштешүүдө. Мисалы, акыркы убакта Умай Ару деген жасалматты жаманган аккаунт өлкөнүн бүтүндүгүнө, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин атына көө жапкан жалган маалыматтарды ыкчам таратып турган. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн укук коргоочулар Жептин учугун түрмөдөн таап чыгышты. Тагыраагы бул аккаунтту өзүнүн жашы жете элек кызын мыкаачылык менен зордуктоого айыпталып өмүр бою эркиндигинен ажыратылган Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун Актам айылынын тургуну Иманкулов Базаркул деген зек иштетип жүргөн. Иманкулов Базаркул Жошбаевич. Канча болду соттолгонуңузга? 7 жыл. 7 жыл? Кайсы сот менен? Первомайский. Эмне менен сот болду? Ошо износ. Ал эми ага маалыматтарды өзүн активист катары тааныштырып жүргөн Зарина Төрөкулова деген аял берип, андай жаз, мындай жаз деген тапшырмаларды берип турган. Булар өздөрүнүн арам ойлорун орундатып, эптеп эле бийликке жетиш үчүн адамгерчиликти, уятты жыйыштырып коюп, түрмөдө жаткандарды да пайдалана башташканы өтө өкүнүчтүү. Зектерге кымбат телефондорду алып берип, атайын даярдалган тексттерди, аудио, видео, фото материалдарды жөнөтүп, ошолор аркылуу таратып жатканынан эле булардын чыныгы жүзү кандай экенин билсе болот. Бул бир эле факт. Мындай аккаунттар жүздөп саналат. Эми Зарина Төрөкулова тууралуу учкай маалымат. Бул аял өзүн активист, журналист, блогер атап алып, ар кайсы саясатчынын колтугуна кыпчылып, алардан акча алып, ошону менен жамбаккан эме. Бир карасаң Өмүрбек Бабановду байкелеп, эртеси Равшан Жээнбековду жетелеп, кийинки күнү Жанар Акаевди жандай калып, кыскасы өзүнө окшогон күлү бир жерге додо болбогон Канат Хасанов, алга кылычев өңдүү сугуйдулар менен ээрчишип алып, ар кимди тоноп, ошону менен күн өткөргөн аял. Жогорудагы саясатчылар Зарина Төрөкуловага аз-маз акча берип коюп, өздөрүн жарнамалатып, бийлик менен элди кайраштырып турушкан. Эми ойлонбой жасаган мыйзамсыз иш аракети үчүн мыйзам алдында жооп бере албай, эки көзүн жалдыратып ар кимден жардам сурап отурат. Баягы сен кыйынсың деп жүргөн саясатчылардын бирөө дагы Заринанын абалын сурап койгонго жараган жок. Мындан тышкары Facebook социалдык тармагында Турду Акматали, Каган Кыргыз, Анара Шабданова, TikTok социалдык тармагында саясатчы Өмүрбек Субаналиевди Ару Умай менен тыгыз байланыш түзүп, коомчулукту дүрбөлөңгө салган жалган маалыматтар менен бөлүшүп, таратып турушкан. Булар кандай маселе болбосун дароо эле тескери өңүткө буруп, ал гана эмес диний же болбосо трайбализм сыяктуу аяр нерселерди да пайдаланып, эптеп эле чуу чыгаруу менен алектенип турушкан. Башкасыго мейли, өзүн генералмын деп жүргөн Өмүрбек Субаналиевдин күнү ушул зекке түшкөнү барып турган пасчылык эмей эмне? Бул жагдайга байкоо салган бир катар медиа эксперттер мунун артында атайын даярдыктан өткөн, кесипкөй адистер иштеп жатышканын, коомчулуктун басымдуу бөлүгүнүн медиа сабаттуулугу төмөн экенинен пайдаланып, анын арты менен өздөрүнүн жаман ойлорун ишке ашырып жатышат деген ойлорун айтып келишкен. Эксперттердин бул кебинин чындыгы бардай. Анткени тез убакыттын ичинде эле мындай чоң аудиторияны түптөп, аларды ар кандай жалган маалыматтар менен камсыз кылуу бир топ каражатты талап кылаары турган иш. Демек жан жагыбызга сагыраак болуп, интернетте тараган ар кандай сандырак кептерге, куру ушактарга ишенип отура бербей, кандай гана маалымат болбосун мүмкүн болушунча ишенимдүү булактардан алууга аракет кылуубуз керек. Болбосо ортого от жага албай турган бузуклардын бутасы болуп калуу бат эле.